Процессуалдық кодекстің 19 статьясында тергөөчү ар тараптуу толук иликтеш керек. Тергөөчү шек саналып аткандарды айыптоо эмес, актоочу жагдайларды дагы иликтеп караш керек деген жобо бар. Ана мен жана айттым, азыр бекерчиликте бүт криминальный сериалдарды көрүп атам да. Ошол жерде тергөөчү биринчи эле караганда что момент совершения преступления каякта болду? Может жана подтвердить. Может кто подтвердить деп биринчи ошондон баштап атат. Америкада болобу, Россияда болобу, бизде да болобу. Биздин тергөөчү урматтуу сот, сиз көңүлүңүздү буруп коюңуз, муну жерден карасаңыз да болот. Бир да жолу. Силерди актай турган жагдай барбы? Кимди айтасыңар? Кимди сурайлык деп сураган жок да. Бизди бир эле жолу сурады. А Маевский Абдрахмановду 3 жолу чакырып, кайра өзгөртүп, подгонять этип, туура эмес болуп, айбир ачылып калганда оңдоп, түздөп, 3 жолу сурашы, анан 4-сүндө алар айтпай калганды. Прокуратура тергөө өзүлөрү кошуп туруп жазып койду. Мисалы 21 декабрда Звездеров, Модин, Маевский, Текебаев кабинетине келди дейт. Звездеров келди деп Модин да айткан жок, Маевский да айткан жок. Жөн эле тергөө үчөө болсун деп туруп өзү мындай кошуп койду да. А бизден сураган жок. Өнөкүркеш 21-күнү каякта болдуңуз эле? Үйдө болдум десем, аялыңыз ошону подтверждение бере алабы? Же башка жерде болдум десем, анда ошол барган жерде адам подтверждение бере алабы? Мен ушундан сурайын деп сураш керек эле да. Жок, бизди бир жолу сурады, анда мүмкүнчүлүк берген жок. Иш менен таанышканыбыз жок. Өзүбүз ходатайство кетирелик десек, ишке таанышпастан туруп сотко жөнөтүп жиберди. Ошон үчүн тергөө бир тараптуу болду, обвинительный уклон менен объективдүү болгон жок. Мына ошол кемчилдиктерди биз сот процессинин абагында жок кылышыбыз керек. Анан урматтуу сот, биз айткан күбөлөр бул бир бөлүк эле. Баары мисалы баары жазганга биз үндүрбөй алдык. Ошондуктан сиз муну бир бөлүгү катары, мындан кийин дагы маанилүү күбөлөр жарыяланып чакырыла тургандыгын да эске алып туруп, анан чечим кабыл алсаңыз. Мен айтып койгум келет, мынакей прокуратура кайра тизмени сурап бар деп атпайбы? Күбөлөрдүн көбү бүгүн дагы президенттин аппаратында иштешет, өкмөттүн аппаратында иштешет, жогорку кеңештин аппаратында иштешет, чоң кызматтарды ээлепчи. Карапайым кызмат иштегендери бар. Ошолордун бир тобу коркуп атат. Жумушубуздан ажырап калабыз депчи. Балким соттун жүрүшүндө коомдук пикирден улам алар тобокел барабыз, айтабыз деп эртең кошупчу чыгышы мүмкүн. Алардын фамилиясы айтылып эле. Фамилиясы айтылган жолдошторду прокуратура УКМК тарабынан да куугунтуктоо алмаш керек деп эсептейм. Мен мына азыр коомчулуктун алдында айтып коюп, аларды ушинтип коргогум келет да. Куугунтукка күбөлөр толук алынышы мүмкүн. Мен адвокаттын келтирген тизмесиндеги күбөлөрдү чакырууну колдойм жана бул акыркы тизме эмес экендигин сизге билдирем.